Баткен облысының мурдагы прокурору киши колду болгон Анарбай Мамажакыповдун жакындары соттун создугушуна наразы болушуда. Алар бул багытта президентке кайрылуу жасашкан. Жабырлануучулар соттор менен айыпталуучу Мелис Калыкуловдун адвокаттары процессти атайын создуктуруп, аны актоо аракетин көрүп жатышат дешүүдө. Мындан тышкары маркумдун атасы Кубативен Мамажакып уулу менен чогуу иштеген. Окуя болгон күнү чогуу жүргөн прокуратура кызматкерлеринин да жоопкерчилиги көңүл сыртында калып жаткандыгына айтып даттанууда. Анарбай Мамажакыповдун каза болгонуна дээрлик 1 жылга чукул убакыт болду. Бирок бул боюнча соттун чечими али күнгө чейин чыга элек. Мындай көрүнүшкө маркумдун жакындары нааразы болуп келишет. Алар күнөөлөөнү өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылышууда. Анын себебин уулунун мыкаачылык менен өлтүргөнүн айтып келишет. Бул жерде адам өлтүргөндө дагы өтө мыкаачылык менен өлтүргөн. Бул жерде аткандан кийин өрттөгөндөн кийин куйкалап дагы бензин алып түшкөн. Бензин апарып биротоло күлүнү сапырып деңизге куюп сууга. Ошол бойдон мен көрбөдүм, үйгө түшүрүп койгонмун деп чыкмакта мына таңдын обузга сизкейин. Мына ошонун азабынан ушундай болуп, 15 жолу 20 жолу келдик сотко. 1 жыл болуп калды. Мына ноябрдын 17-синде 1 жыл болот. Мына ушуну мен тергөө же болбосо башка болбоду. Сот процессин создугуп жатышы Мамажакыповдун атасын да шек жараткан. Ал мындай аракеттер кылмыштын мөөнөтүн өткөрүп, кыскартып салуу деп эсептейт. Алар бул убакка чейин өлкө башчыга да кайрылуу жасашкан, бирок андан майнап чыкпай келүүдө. Коңгуруп менен Жайчыбек деген 2 адвокат улам башка жерлерден бирдекелерди таап, кайрак сурап, кечирим кылып, мынтип, антип, көтүнүш кылып, ушинтип баягы жаңы жылга өткөрүштүн максаты. Жаңы жылга өткөргөндөн кийин суд присяжный болуп, аксакалдар соттоп, анан куткарып коет экен ошол жерден. Азыр максат ушул жерде ушу адам өлтүргөндү баягы 10 жыл 5 жылга гана кечирип, анан нар жагын дагы сүйлөшүп кутулуп алыш керек. Мамажакыповдун өлүмүнө шек саналып жаткан Мелис Калыковдун эжеси прокурорлордун тоо арасында аңуулоого барганы өзү маскарачылык дейт. Алар бул иште башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов да күбө катары сотко катышууну 2-чи жолу өтүнүшкөн, бирок ал аткарылган эмес. Мындан тышкары Калыковдун бир туугандары кошо эс алууга барган жарандарда жоопко тартылуусу керек деген пикирде. Эмне үчүн ошол келген күнү прокурорлорду камаган эмес, жөнөкөй элге окшотуп, ошондо камап ар бирини көргөзмөлөрүнү алганда аңызгече эми ачылат де. Себеп дегенде ошол мас убакытта берген көргөзмөлөрү ошол ысыгыда дегендей. Азыркы сотто берген көргөзмөлөрү совсем 180 градуска өзгөрүлгөн. Анан мен эсимде жок деп коет. Башкы прокурор келип, ушул башынан эле эмне үчүн прокурорлорду калкалады, эмне үчүн дагы эле көп фактылар жашырылып келатат, прокурорлор калкаланып келатат, ошого бизге суроого жооп берсин. Ошондуктан маркумдун туугандары бизди создуктуруп атат дегенде жүйөсүз. Себеби биз создуктурган жокпуз, бул судьянын кетирген катасынан ушундай 1,5 айга создуктуруп кетип. Ошентип Баткен прокурорунун өлүмү боюнча чечим кечигип жатканы анын жакындары билдиришүүдө. Нааразы тараптар соттук процесстин жүрүшүндө кайым айтышууларга чейин барган. Аталган кылмыш боюнча бүгүнкү күнгө белгиленген Ош шаардык сотундагы отурум дагы жылдырылды. Эске салсак, 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылдын ноябрында киши колду болгон. Анын сөгү Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарында тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Таткашабдан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.